Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мынакей бүгүн айыл чарбасына багытталган регион көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышы сиздердин назарыңыздарда. Биздин бүгүнкү тема топурактын асылдуулугу деп аталат. Жаз жарыш дегендей, мынакей жаз келип, айыл чарба жанданып, дыйкандар талаага чыккан мезгилде турабыз. Учурда айыл чарбанын эң башаты мына ушул топурактан башталат экен. Бул топурак канча түргө бөлүнөт? Топурак өзүнчө бир чоң илим. Бул туурасында биз атайын адистердин кеп кеңешине сиздердин назарыңыздарды бурабыз. Айыл чарбасы үчүн топурактын күрдүүлүгү маанилүү рол ойнойт. Топурак өсүмдүктөрдүн өсүүсү үчүн зарыл болгон жердин эң үстүңкү катмары. Анын калыңдыгы 2 же 3 метрге чейин болушу мүмкүн. Анын негизги касиети анын асылдуулугунда. Дыйканчылык жер менен тыгыз байланышта болгондуктан эң ириде анын асылдуулугуна маани берүүсү шарт. Климатка жараша ар кайсыл аймакта ар кандай топурактар бар. Андыктан кайсыл аймакка кандай өсүмдүктөр өсөрүн билүү үчүн Кыргыз улуттук агрардык университетинин топурактарды изилдөөчү лабораториясындагы адистердин кеңешине көңүл бурдук. Азыр мен вообще топурак жөнүндө айтып берсем, топурак чындыгында өзү деген эң негизги бир кандай деп айтсак экенбиз, эң негизги бардык нерсенин негизи болгон ушул топурак. Азыркы мезгилде кийинки учурларда ушу топуракка көңүл буруп башташты. Мурун анчалык деле карашчу эмес эле. Өсүмдүктөрдөн түшүм алыш керек эле дей беришчү. А бардыгы эмнеден башталат? Топурактан да. Топурагыңар жакшы болсо, жакшы түшүм болот. Азыр деген кийинки учурларда мисалы топурак аябай эрозияга душар болгон, деградацияга душар болгон. Ошого эч ким көңүл бурган эмес. Азыр мына ойлоно башташты. Кантип биз ошолорду токтотсок, же ошого каршы кандай чараларды колдонсок болот? Мына ошону кеңири айтып, уже көп фермерлер, дыйкан чарбалары да түшүнө баштады. Анан биз өзү көп семинарларда айта баштадык. Топурагыңардын эмне экенин, топурагыңардын кандай азык заттар менен азык заттар болуп турат топурагыңарда. Аларды жакшыртуу үчүн эмне кылыш керек? Мына ошолорду айтып баштасак, алар уже бизге алып келип, мына момундай кылып топурактарын үлгү түрүндө алып келет. Биз аларга түшүндүргөнбүз кандай кылып алыш керек аны. Анан кийин ошону мисалы момундай кылып алып келип беришет бизге. Биз аны кургатып, өтө баягы өзүнүн атайын бир даярдыктары болот да, топуракты даярдоо. Ошолорду колдонуп биз топурактарды даярдайбыз. Анан алардан деген ар кандай тиги химиялык реактивдер менен анализдерди жүргүзөбүз. Анализдер жүргүзгөндө биз уже билебиз. Например, топурактын эң негизги көрсөткүчү болгон бул асылдуулугу, же болбосо күрдүлдүүлүгү деп коет. Мына ошол күрдүлдүүлүгүн эсептеп чыгарыш үчүн атайын анализдер бар. Ал, например, мисалы гумусту аныктоо. Гумусту аныктайбыз дагы, топурак канчалык деңгээлде асылдуу ошол фермердин топурагы. Ага, например, кандай азык заттар жетишпей атат. Азыркы күндө, например, да, мына ошолордун баарын аныктап беребиз дагы. Анан бизде агрохимик профессор, доктор наук, доктор илимдин докторлору агайларыбыз бар. Ошол кишилер карап, ошол топурактын ошол көрсөткүчтөрүнүн баарына карап туруп, анан кандай өсүмдүктү өстүргүсү келип атат бул жерге, кандай түшүм алгысы келип атат, мына ошого жараша рекомендация жазып берип атышат. Ошол рекомендацияны карап туруп, тиги фермерлер ошондой жер семирткичти, өзү жер семирткичти колдонууда дагы өтө, мындайча айтканда, кылдаттык менен колдонуш керек. Өтө, мындайча айтканда, буган жөнөкөй болбосо дагы, мындай кичине болсо дагы мындай даярданыш керек да. Себеби дегенде минералдык жер семирткич болобу, органикалык жер семирткич болобу, аны билиш керек. Кайсыл убакта, канча өлчөмдө, кандай түрлөрүн колдонуш керек. Мына ошону эгер жакшы билген фермерлер өзлөрүнүн талааларынан топурагынын түрү кандай болбосун, асылдуулугу жогорубу же төмөнбү ага карабай, ошол өз убагында жакшы түшүм алганга мүмкүнчүлүк болот да. Ошол жөнүндө айтып кетким келет. Анан биздин лаборатория өзү аябай жакшы баягы азыркы заманбап приборлор менен жабдылган деп айтсак болот. Мисалы, могул прибор, бул деген топуракты майдалайбыз. Топуракты жанагы өзүнүн даярдоо методдору бар да. Ошол кезде мына ушул бизге чоң жардам берет.
мына могул прибор. Ал кийинки прибор болсо өсүмдүктөрдүн анализин даярдоодо, бул дагы баягы майдалап берип бизге баягы ишти жеңилдетет. Анан ушул эле кабинеттен дагы бир приборду айтып кете турган болсом, мына мисалы могул пламенный фотометр деп коет. Муну пламенный фотометр. Бул өзү эң жакшы приборлордун бири да, газ менен иштейт. Газ баллонду сыртка биз койгонбуз, өзү баягы бардык коопсуздук эрежелерин сактоо менен сыртка орнотуп, анан ошол жактан биз газ баллонду ачып, анан бул жактан биз өзүнүн растворлору бар, калийди аныктоодо, бул приборду калийди аныктойт. Калийди аныктоодо өзүнүн методикасы бар да, ошол методика менен баарын даярдап келип туруп, могул жерде олтуруп, газды коюп берип, мояктан күйгүзүп туруп, могу приборлордун баардыгын кошобуз дагы, то есть точкалардын баарын кошуп туруп, анан акырындык менен иштете баштайбыз. Мына могул жерде көрүп турасыздар, топурактын үлгүлөрү алып келинген. Бул биз мисалы бизге азыр деген таластан келген топурактар, булар өздөрү деген ар бир үлгүнү биз айтып беребиз кандай алыш керек. Мына ошондой кылып алып келишет. Анан кийин ар бирин өзүнчө момундай бөлүп туруп кургатып алабыз дагы. Анан мында сразу баягы ар бир образец, ар бир үлгүнүн өзүнүн бүт мындайча айткандагы этикеткасы болот да, бардыгы жазылган болот да. Кай жерден алынган, кайсыл убакта алынган, анан биз айтабыз аларга, ошол паспортный жосо этикеткаңарга эле жазып койгула, кайсы культураны жосо кайсы өсүмдүктү өстүргүңөр келет ушул топурактарга. Анан биз ошолорго рекомендация жазабыз да. То есть мисалы могул топурак алынган жерге мисалы тиги алмабактарды айдайбыз деп атышат. Могул топурак үлгүсү алынган жерге мисалы деген фасоль да, бурчак, төө бурчак, тиги кант кызылчасын, анан картошканы айдайбыз дешкен. Мына ошого жараша биз дагы эмелерин, рекомендацияларын ошого ылайыктап туруп жазып беребиз. Анан кийин мына топурак баары эле окшош сыяктуу көрүнөт. Бирок биз мисалы почвоведтер айта алабыз, баардыгы окшош эмес. Эмне үчүн дегенде, мисалы карап туруп эле, бул тил жерден экен, бул мындай экен, мунун асылдуулугу мынчалык экен деп бир аз айта алабыз. Бирок химиялык анализдердин негизинде гана биз аларды мына могул топуракта момунча асылдуулугу мынчалык экен, азоту мынчалык экен, фосфору монча бар экен, калий момунча бар экен, pH чөйрөсү момунча экен, туздуулугу өзүнчө алдын ала анализ менен билебиз. Ошол туздуулугу канчалык деңгээлде, мына ошолордун баардыгын биз жазып, анан кийин ар бир культуранын алдына ошо рекомендация жазып беребиз да. То есть момунча тиги жер семирткичин колдонсоңуз болот, момунча органикалык жер семирткичти колдонсоңуз болот деп ошолордун баардыгы толугу менен жазылып берилет. Мына биздин лабораторияда өтө жакшы приборлор, кошумча дагы мына момундай вытяжной шкаф деп коет. Мисалы биз бул жерде деген реактивдерди алып келип коюп, кайнатып, ысытып, ал жактан бууланып болот. Ошондо ошолордун баардыгы жогору көздөй, сырттуу көздөй алынып кетет. То есть лабораторияда иштөө үчүн баардык шарттар түзүлгөн. Мына могул көрүп атасыздар өзүңүздөр вытяжной шкафта, то есть ошол иштеп аткандагы кезде мунун ичинде мына бүт бардык көрсөткүчтөрү менен, мисалы температурасы, лампочканын күйүп аткандагысы, бул момундай шамалдатып өйдө көздөй алып кетип аткандагысы, мына ошолордун баардыгы бул жерде көрсөтүлгөн да.
лабораторияда биз топурактын жанагы мен айтып өткөн көрсөткүчтөрүнүн баардыгын ушул жерден биз изилдейбиз. Мисалы деген топурактын эң негизги көрсөткүчү болгон асылдуулугу, асылдуулугун аныктоодо мына момундай реактивдердин баардыгын даярдап, момундай бюретка деп коет. Мына ушул бюреткага куюп, ошолордон болгону аз-аздан бир 20 мл куюп туруп, өзүнүн методикасы бар да, ошол боюнча иштетип, ошол боюнча даярдап, анан кийин мына момундай сушильный шкафтар бар, ошол жакка салып белгилүү бир температурада кармайбыз. Андан кийин келип мына могул жакта фек деген биздин приборубуз бар. Өзү момундай фек деп коет. Бул аябай жакшы приборлордун бири. Эң азыркы современный заманбап прибор лабораториядагы эң негизги приборлордон болуп саналат да. Муну бир белгилүү бир өзүнүн эмесине коебуз дагы, тиги нурлануусуна. Анан ошондон биз жанагы айтып өткөн зат гумустун, например, камтылышын да, гумустун камтылышын ушул жактан аныктай алабыз. Ушул эле приборду биз деген фосфордун, кыймылдуу фосфордун камтылышын аныктай алабыз. Бул ошондуктан бизге азыр эң бир жакшы приборлордун бири болуп саналат да. Андан сырткары мына могул жерде биздин топурактын чөйрөсү. Топурактын чөйрөсү деген эмне? Топурак, например, мисалы кычкылдуубу, шакардуубу, же болбосо тиги нейтралдуу чөйрөдө болуп турабы, мына ошону биз сөзсүз түрдө билип турушубуз керек. Эмне үчүн дегенде, өсүмдүктөр мына ошого жараша өсөт да. Кычкылдуу чөйрө болуп атабы, же аябай эле туздуу болуп, шакардуу болуп атабы, ошондо дагы өсүмдүктөрдүн өсүшү начарлап калат да. Ошондуктан биз аны билишибиз керек сөзсүз түрдө. Биздин топурагыбыздын азыркы чөйрөсү кандай болуп атат? Эритмесинин чөйрөсүн мына ушул прибордо аныктай алабыз. Мына могул прибор дагы бул аралаштырып берет бизге. Мисалы топуракты деген биз кандай бир реактивдер менен болобу, же башка суу менен аралаштырышыбыз керек болобу, ошондо деген баягы бирдей аралашкан, жакшы аралашкан, андан ары ошо анализдин сапаты ошого жараша болот да. Мына ошону ушул жакка коюп, аябай сапаттуу кылып аралаштырып берген мына приборлорубуздун бири мына ушул. Бул дагы өзү могул жакта өзүнүн көрсөткүчтөрү бар. Мына ошолорго жарым саатка коебуз, 1 саатка коебуз. Керек болсо 5 минутка деле койсоң, мына ушуга койсоң, аябай жакшынакай кылып бизге аралаштырып берет. Андан кийин биз аны алып туруп фильтрден өткөзүп, даяр уже топурак эритмесин даярдап алабыз. Сиздер ушу лабораториянын ичинде болгон приборлор менен таанышып, көрүп атасыздар. Булардын канчалык деңгээлде мааниси бар экенине да көздөрүңүздөр жетти. Себеби дегенде топурактын эң негизги болгон көрсөткүчтөрү мына ушул жерден биз анықтап атабыз. Биздин лаборатория азыр 6 көрсөткүч боюнча, 6 критерий боюнча анықтап атабыз. Мен жана айтып өткөндөй. Эми мен силерге айткым келет, фермерлердин бардыгы эле биле бербейт, топурактын мааниси кандай өзү, мааниси канчалык өзү. Мисалы, бардыгы эле билишет, бул жер кыртышы деп. Жер кыртышы деген ал жалпы айтылган сөз. Ал эми айыл чарбасында иштеген адамдар үчүн топурактын мааниси, ал эмнени берет бизге, кандай түшүнүктөрдү берет? Мына ошону билсе жакшы болот эле деген ойдомун да. Мен ошону мындай деп айтат элем. Топурак бул өзү бардык нерсенин негизи. Бардык кандайча айтсам экен, эмне иштер жүргүзүлбөсүн топурактан башталат бардыгычы. Ал эми айыл чарбасында түшүмдү алыш үчүн жакшынакай сапаттуу түшүм болгондо дагы, анан адамдарды өзүңүздөр азыр билесиздер, дүйнө жүзүндө канча көп өлкөлөрдө ачарчылык жүрүп аткан жерлер дагы бар керек болсо. А биздин мына момундай жакшынакай топурактарыбызды жакшы пайдалануу менен биз ушундай жакшы түшүм алсак, биз өз элибизди жакшынакай сапаттуу айыл чарба продукциялары менен камсыз кыла алабыз. Андан сырткары дагы сыртка экспорттоого мүмкүнчүлүктөрүбүз бар да. Ошондуктан мен айтат элем, ушу фермерлерге болобу, жалпы эле кыргыз элиме айткым келет, топурактын мааниси аябай чоң. Топуракка биз аябай көңүл бурушубуз керек. Мисалы, мен жөн эле айтып кетейин, литератураларды окусаңыздар, бир эле момундай кичинекей эле 1 сантиметр топурактын пайда болушу үчүн, ал топурак болгондо бардык жана касиеттери менен да 1000 жылдар керек болот. Мына эгер ишенбесеңиздер, өзүңүздөр жанагы литературалардан карап көрсөңүздөр болот. Бүт бардык касиеттерин кармаган жакшынакай топурактын 1 сантиметри 1000 жылдарда пайда болот. Ошондуктан
мен айтат элем, ушу топуракка аябай жакшы көңүл буруп, аны жанагындай азыркы заманда аябай болуп кетпедиби? Эрозияга учурап, деградацияга учурап, топурактын мындай жөн сөз менен айтканда арыктап кеткендигин көрүп атабыз. Биз азыр көп жерлерге барып мындай семинарлар өтүп жүргөндө көрүп атабыз, кадимкидей баягы кара топурактарды издеп калган учурубуз болуп атат. Бир кезде мисалы биздин мурунку топуракчылар, алардын башында болгон академик Аман Мамытов жазып кеткен кара топурактарды биз издеген учурларыбыз болуп атат. Себеби топурактардын көп жерде топурактар аябай деградацияга учурап, аябай мындайча жөн сөз менен айтканда арыктап бүткөн. Эми мен айтайын, топурак деген өзү эмне? Топурак деген жана мен айтып өткөндөй жалпы эле жердин кыртышы деп коюш өтө аз. Бул топуракта азык заттар болуш керек. Топурактын асылдуулугу жакшы өлчөмдө болуш керек, чтобы алардан жакшы түшүм алыш үчүн. Топурак айыл чарбанын өнүү өсүү базасы. Топурактын эң маанилүү бөлүгү бул гумус. Гумус бул чириндилерден пайда болгон каралжын түстөгү зат. Андыктан жер иштеткен багбандарыбыз эгин тегиндерин жыйгандан кийин андан калган калдыктарды, чириндилерди өрттөп жибербей, аны майдалап чачып, чуңкурчаларга салып чиритип, гумусту кайра жерге берүү керек. Топурактын курамында эң жок дегенде 5% гумус болсо, андан мол сапаттуу түшүм алууга болот. Ал эми жаратылышы катаал, деңиз деңгээлинен 3,5–4,000 метр бийиктикте жылуулук жетишсиздигинен төмөнкү климаты жагымдуу аймактардагыдай болбогондуктан топурактары жакшы өөрчүбөй калган. Балдарга көрсөтөлү деп атайын ушундай топурак профилин каздырып, анан үстүнө момундай кылып чатырча коюп койгонбуз. Бул эми жаандан, кышкы сууктан баягы сактап турганга. Себеби балдарга даяр болуп туруш керек да. Келгенде эле ачып көрсөтүп эле балдарга мына момундай деп көрсөтүш үчүн момундай кылып биз атайын профиль даярдап койгонбуз да. Ооба болот, азыр ачабыз. Вообще бул жерде боз топурактар. Кыргызча айтсак, боз топурактар тараган. Чүйдө боз топурактар деп коебуз. Ылдый жагында, чүйдүн ылдыйкы зонасында аз карбонаттуу, ачык боз топурактар, ал эми мына биз турган жер бул жакта кадимки боз топурактар деп коебуз. Мына азыр ошонун профили кандай, биз ошону балдарга ушуну ачып көрсөтүп үйрөтө алабыз да. Жаздан баштап жанагы сабакта уже баягы предметтер боюнча уже кетет го. Ошондо биз почведение топурактануу сабагынан балдарды ушу практикалык жагын үйрөтүүдө бир сыйра жаңылап топурактарын түшүрүп туруп, ошондо кадимкидей көрүнүп калат. Мондай горизонтторго бөлүнгөнү көрүнүп калат да. Азыр деле бир сыйра карасак, мына могу жерге чейин бир горизонт, мына могу жерге чейин бир горизонт, кийинки жагын бир горизонт деп биз бөлө алабыз. Ошондой мисалы күрөк тап келишибиз керек, жанагы штыковая лопата деп коет го. Сөзсүз түрдө топуракчылар өздөрү бычактары болот, узун бычактары менен сайгылап моминтип топурактын тиги ныктуулугу канчалык болуп атат. Мына ошону көрүш үчүн топурак менен сайгылап көрөбүз. Анан жалпы эле топурактын морфологиясы деген эң чоң бир окуубуз бар. Ал окууда эмне морфология деген эмне? Бул топурактын сырткы белгилери. Биринчи топуракты окуп үйрөнүүдө биринчи морфологиядан баштайбыз да.
Мына моментип башка жакка любой кайсы жерге барбасаңыздар топуракты изилдеп үйрөнөм дедиңизби, сразу эле момундай кылып туруп почвенный профиль казыш керек. Ал эми ошол жерге жараша, ал жерде кээ бир жерлерде деген 1,5 метр, кээ бир жерлерде 2 метрге чейин барат, тоолуу аймактарда 40 сантиметрге чейин да болуп калган учурлар болот. Себеби деген алар деген жаш да мындай денудационный процессы деп коет, ошолор болуп турат да, анан топурак жаңылана берет. Ошондуктан аларда астыңкы катмарында да таштуу жерлери, таштуу отложениялар бар. Ошондуктан ал жакта деген баягы өтө эме эмес да, калың эмес. Ал эми момундай фермерлер жер айдатып аткан жерлерде, конечно, 1 метр, 1,5 метрге чейин барат да. Ошондо ошол барган жериңиздерден топурак профилин казып туруп, күн жакты караган жер болуш керек, биягын аябай жаңылап туруп эле, анан ошондо көрүнөт. Горизонтторго бөлүнүп атканы көрүнөт. Горизонтторго бөлүп аласыздар. Анан кийин эң негизгиси болгон эмелерди, тамырлары, өсүмдүктүн тамырлары кайсы катмарга чейин тарап турат. Мына ошолорго чейин биз карашыбыз керек. Мына биздин эмебизде могул жерде деген эме чоң бак дарактардын тамырлары турат. Мына көрдүңүздөр, чоң бак дарактын тамыры кеткен экен. Бул мына ошону айтсак болот. Бул жакта мурун могул жерлерде бир эле бул бак эмес, башка да бактар өскөндө ошолордун тамырлары калып калган да. Анан кийин мына могул жерде момундай чөптөр өссө, ошолордун тамырлары майда тамырлар. Мына көрдүңүздөр, могул жерге чейин 20-25-30%, 30 сантиметрге чейин тереңдикте ошол өсүмдүктүн тамырлары турат. Анан мынтип карай келсеңиз, эмелери топурактын структурасы деп коет. Структурасы канчалык? Мына ошону көрүшүбүз керек да. Топурактын структурасы мына момундай карап, мисалы, могул жерде биз азыр плевата камковатая структуру деп жаза алабыз да. Көрдүңүздөр? Кыргызстанда топурактардын типтери, түрлөрү көп. Боз топурак, тоо топурак, шор топурак. Топурактын пайда болушу түпкү тоо тектердин талкаланышынан башталат. Жылуу жана нымдуу климатта тоо тектери талкаланышы тез жүрөт. Бул талкаланган тоо тектеринин массасы улам барган сайын көбөйүп отуруп, анда микроорганизмдер жашай баштайт. Эң негизгиси бүгүнкү күндө биз мурдагы топурактардын күрдүүлүгүн карай турган болсок, 2 эсе 3 эсе топурактын күрдүүлүгү азайып кетти. Мына ошолордун баардыгын тең жакшы деңгээлге көтөрүш үчүн биз комплекстүү иштерди жүргүзүшүбүз керек, илимий иштерди жүргүзүшүбүз керек болуп атат. Анткени илимий иштерди жүргүзбөгөндүктөн мына биздин көп жерлерибиздин баардыгы тең ушу шор болуп баратат. Шор басып баратат. Шор басып топурактардын көпчүлүк жерлери деградацияга учурап атат. Мына ушул деградацияга учураган топурактардын баардыгын тең илимий деңгээлде биз илимпоздордон сунуш күтөт элек. Бирок тилекке каршы биздин дыйканчылык чарба институту, илим изилдөө институту бул жаатында такыр ишин токтотту. Анткени бул мурдагы иштеп аткан ошо рекомендация берип, ушул жакшынакай жүргүзүп аткан иштердин баардыгы тең бүгүнкү күндө толугу менен жок болуп, ошо дыйканчылык институтунун иштерин кайра жандандыруу керек болуп атат да. Эми бул илимий жагына биз басым жасабасак, биз келечекте өзүбүздүн мындан аркы дыйканчылыгыбызды өнүктүрүү өтө кыйын болуп калат. Мына бүгүн болсо ушул маселе боюнча эң негизи биз кайсы маселеден башташыбыз керек? Мына ошол өзүбүздүн деградация болуп аткан жерлерибизди оңдосок, өзүбүздүн жанагы шор баскан жерлердин баардыгын тең ушулардын үстүндө иштей турган болсок, мына биздин дагы дыйкандардын түшүмдүүлүгү көтөрүлүп, экономиканын дагы, бюджетке дагы акчанын түшүшү жакшы болмок. Өлкөбүздүн негизги топурагы боз топурак. Топурак жаратылышта абдан жай жаралат. Өсүмдүктөр топурактардан азык заттарды алышкандыктан айыл чарбада аны кандайча пайдалануу керектигинен бир аз да болсо кеңештерди алдыңыздар.